Дүйнө жүзү боюнча илим жаатынын басымдуу бөлүгүн эркектер түзөт. Аялдарчы? Мына ушул сыяктуу суроонун үстүнөн бир канча анализ жүргүзүлүп, инфографикалар, мониторингдер жасалган. Бирок илимде аялдар ролу такыр эле жок эмес. Алар да көптөгөн ачылыштарды жасап келе жатышат. 11 февраль илимдеги аялдар менен кыздардын эл аралык күнү. Бул күнү илимге салымын кошкон айымдар жолугушуу өткөрүп, бири-бирин колдоо менен бирге пикир алмашышат. Бишкек шаарында да илимий иштерди жасап жүргөн айымдар жолугушуу өткөрүштү. Азербайжанда алсаңар, нефтехимия өнөр жайы абдан күчтүү, катуу өнүгөт. Ошол жерде көп химиктер керек, лабораторияларда иштеген адамдар керек. Эми Өзбекстанда да булардын ошол илим базасы жакшы эле негизи. Анан мындай экен да, бизде бир мындай мукташтык болуш керек экен да. Мукташтык болсо, ошондо мына элдин баары жылат экен. Бирок биз болсо колубузду чөнтөккө салып, качан ушундай биздин өндүрүш жылат экен деп отурбашыбыз керек. Бүгүнкү заманда биз баарыбыз, биз айтабыз да, аялдар 51% керек болсо, биздин баарыбыздын 51% бар деп. Чынында аялдардын илим жана билимде катышуусу билбейм 0, анан канча бүтүн процент экенине биз көзүбүз жетип эле турат. Жолугушууда аялдардын жасалган илимий эмгектери тууралуу сөз болуп, мындан сырткары техникалык иштелмелердин жана долбоордун көргөзмөсү, аны менен бирге эле илимдеги аялдар менен кыздар аталышындагы китеп көргөзмө да уюштурулган. Болуп өткөн иш-чарада илимге жаңы кадамдарын таштап келе жаткан Поселение Киара да бар. Мы создали такой проект, как школьный таймер. Биз мектептеги коңгуроо долбоорун түздүк. Мындай ойлоп табуулар мектеп окуучулары үчүн өтө маанилүү. Анткени окуучулар бардык маселелерди билет. Мектептеги коңгуроо учурунда эч нерсеге жетишпейбиз. Ошондуктан ушул ойлоп табууну ишке ашырдык. Бул долбоор адамдын сырткы таасирине баш ийбейт. Тек гана интернет аркылуу дүйнөлүк саат менен ишке ашат. Муну биз эч кимдин жардамысыз окуучулар гана жасадык. Мисалы, окуучу мектепке кечигип келсе, кайсыл сабак болуп жаткандыгын жана сабактын аякташына канча убакыт калгандыгын билүүгө болот. Мындай маселелерди башыбыздан өткөргөн соң иштеп чыгууга туура келди. Өзгөчө коңгуроонун үнү өтө катуу болгондуктан биздин ден соолугубузга терс таасирин тийгизет. Ошондон улам кыргыздын улуттук музыкасын койдук. Ал музыка аркылуу окуучунун мээси эс алып, кийинки сабакка даяр болушу керек. Тарых барактарын барактап көрсөк, илимге айымдар өтө кыйынчылык менен келген. Маселен, бир гана окуяны алып көрсөк, 23 январь 1849 АКШда аялдардын ичинен биринчи ирет Элизабет Блэквелл врач дипломуна ээ болгон. Алгач Элизабет Блэквелл врач болом деп ойлогон да эмес. Бирок жакын досунун катуу оорудан каза болушу анын врач болуу каалоосун ойготкон. Аны бир да окуу жай кабыл албай койгон. Көпчүлүк ага Парижге барып оку деп кеңеш берсе, кээ бири эркекче кийинип окууга тапшырууну сунушташкан. Себеби ал убакта аял кишинин интеллектуалдык жактан толук кандуу жетишпеген деп эсептешкен. Ошентсе да ал 1847 Женевадагы медициналык колледж кабыл алган. Ошентип ал окуу жайды көп кыйынчылыктар менен ийгиликтүү аяктап, АКШда аялдардын ичинен биринчи ирет врач дипломуна ээ болгон. Айымдардын эл аралык илим күнүндө Роза Исаковна илимдеги аялдардын зарылчылыгына көңүл бөлүп, аял затын ишмердүүлүгүн колдоого алуу керектигин эскертти. Ал эми вице-премьер-министр Алтынай Сейитбековна иш-чаранын маанилүүлүгүн белгилеп, кийинки жылдан тарта илимдеги аялдар үчүн атайын сыйлык бекитүүгө аракеттер жүрүп жатканын айтты. Биринчи өзүбүз өзгөрүшүбүз керек деген ой менен жүрөбүз. Анткени биз өзгөрбөсөк, ошол эле бюрократический, мен мамлекеттик кызматкермин деп, мен жабык болом деген нерсе менен жүрө берсек, эч кандай инновацияны биз алып келе албайт экенбиз. Бизде мисалы ушул эле библиотекада 50% ашык, биздин эжекелерибиз 50 жаштан ашык. Ошолорго да жанагындай IT тренингтерди өзүбүз өткөрүп атабыз жана кыздар менен. Ошон үчүн мен ойлоймун, биз биринчи өзүбүз өзгөрүп, анан калган өзүбүздүн окружающий, өзүбүз биз менен иштеген изобретательдерибизди, биз менен иштеген инноваторлор менен ошондо даяр болобуз алар менен иштеш.